Саламатсыздар урматтуу Репортер KG YouTube каналынын көрөрмандары, сиз кайрадан эл үнү программасын көрүп жатасыз. Мен аты жөнүм Адлет Эркинбек уулу. Учурда мен Көк Жар жаңгылышында турам. Кече күнү 5-августта Октябрь районунун акими келип, бул жакта 149 үйдөн башкасынын баары сноско кетерди айткан. Азыркы учурда элдин баары дүрбөлөңгө түшүп, кабатырланып жаткан кези. Анда сиздер менен чогулгалы. Биз 172 контурдун Көк Жарда турган конуштун жашап аткан элибиз ушакта. Урматтуу президент, сизге кайрылуубуз. Мына ушунча эл уже ыйлап атып, уже сүйлөй албай калды, кыйналып атат элдер. Силерге бөлөк информация жетип атат. Анан может сизди угабы деп үмүттөбүз эми. Бизде деген мындай сөз болуп атат да. Бул жерди бизди захватчики басып алгансыңар деп атат. Андай эмес. Каждыйыбыз ушул жерде турганыбыз кичинекей 4 соттук жерди минимум 30 000 доллардан сатып алганбыз. Бирөөбүз келип, эми 21-кылымда андай жок го. Эми бирөөнүн жерине келип алып эле казык кагып эле меники деген жок да андай. Ошол сатып алган жерди чакан үй салып, мына жашап уже 1 жыл эмес, астындагылар уже 10 жылдап калды жашагандаргачы. Ошолор 10 жылга чейин эчтеке дебей туруп, мына кечөө 6-сы 5 келип снос башталды. Эчтеке бир кагаз берген жок, бир предупреждение берген жок, эчтеке бербей туруп эле только снос деп эле келди да. Бизге үйүңөр барбы, жокпу, сарай турабы, эмне турат, бүт баарын жер менен жер кылып түзөп кетебиз деп атат. Биз чиле уже сүйлөгөнгө деле уже кудурет жетпей калды ужечи. Бара турган жерибиз жок. Эми 1 ай беребиз деп атат. 1 айдан кийин мен каяка барам? Мен, например, мына 4 балам менен каяка барам? Эч жака бара албайм да. Кыргызстанга батпай калдык. Эми Кыргызстанга келип ушул кыш келет, школ башталат, эмне кыларыбызды деле билбей калдык. Эми кээ бир мына эжелер бар, жаш катары деле мага деле оор болду. Биякта улуу эжелер, байкелер бар. Ошо жашоосуна, оорусуна карабай давлениясы барлар бар экен, жүрөгү ооругандар бар. Ошолор карабай эптеп үй салып алалы деп салгыча, жашагыча бирөө келип жөнгүлө деп айткан эмес. Документтер мына биз Аламединский районунда жүргөндө уже бүтөт, чыгат деп жакын мына мэр өзү келген, аким өзү келген, баары келип эле мына аз калды генпланга. Эң аягында келип генпланга такады. Генпланды бүгүн биз эчтеке кыла албайбыз, только снос эле деп эле келип эле бирөө да эчтеке деп достоверный информация бербейт, только снос деле оозунан снос эле чыгып атат да. Рухи Мурас, тиги Ак Өргө 3, Өскөн Ордондон бирдей болчубуз. Мен мына участокко бардым, мен барып өзүм Аламединский акимияттан сураганда мага айткан, силердин статусуңар тигиндей эле, үчөөңү баары бирдей деген. Ошон үчүн мен деп кичине алгам да, биякта ишенип. Бияктан бирөө дагы бирөөнүн жерин басып алган, талаш жок андай. Бүт баарыныкы так 8 сотогу бар, 4 сотогу бар. Канча жылдап салган үйлөрү бар. Биз деле 30 000 долларга алганбыз. 21-жылы 30 май айында алганбыз, жаз болуп калат да. Эми бул закон чыга элек кезде алганбыз. Бирок ошол кезде салган эмеспиз. Анткени биз деген күттүк да ушу закондучу чыксын, мындай салалы депчи. Мындай законно салалы депчи. Бирок эми мен деле жолдошум мына 6 жыл болду мигрант болуп иштеп жүрөт чет өлкөдө. 2 баласы кандай чоңойгонун да көргөн жок, чындап келсечи. Мен продолжать этип койсом, ошол ситуация боюнчачы. Например, биз мына кошуналарыбыз менен 4 кошуна 21 алдык да участок. 21-жылы участокты алганбыз. Просто биздин жаныбыздагы алган кошунабыз фундамент куюп калган 21-жылы. Ага амнистияга кирип атат. А биз болсо сатып алганыбыз бир эле убакытта. Просто салган фундамент куйганыбыз бөлөк болуп калып атат да. Биздики кирбей калып атат, алардыкы кирип атат. Ошол дагы кичине баары биз, например, 24-жылы, 25-жылы келип алып салгандардан деле жок биякта. Баары тең эле 19, 18, 20, 21 алгандар участокто. Просто салган период эле кичине бөлөк болуп калган да. Ушул жерди сатылып, мына тартып койсоң болот, свет, камера, интернеттен бери бар. Бүт баары бар.
Баары тең түп-түз салынган. Бир жер барып жолду тупик кылып, бир жер барып кыйшайып, андай жери жок. Баары тең салынып атканда мына свет кирип атканда эмнеге бизге өкмөттөн келип жок койгула дебейт. Үйдү тозуп атканда эмнеге антпейт. Уже кирип жашап атканда келип снос деген это кичине. Бизде 1089 1389 участок бар. Ошондун ичинен 700дөйү үй бар. Эми 790 үй бар да. Ошонун элдер жашайт. Ошонун 140-ына амнистияга кирет деп атат. 600дөйү снос деп атат. А то, что интернетке пишут там 200, 220, мен билбейм, 220. Мояктан эле могул көчөнү эле санасаңар, могу жерден эле бир 150 киши чыгат. Үй салынып жашап аткан элечи. Это бир эле көчө. Мындай көчөдөн бизде 15 көчө бар. Бир үйдө жок дегенде бир 3 баласы менен апасы, энеси менен жашаган семьялар бар. 3 эмес, бир үйдө 9дан 8ден жашайт. Өзүңүз элестетип көрсөңүз, 600 үйдө эмне деген киши жашайт? Ошолор талаага кетеби? Каяка вот мейли сиз бир ай берип атасыңар, бир айдын ичинде бирдеме кылалы, школ башталат, школго даярдаш керек. Ар жагы уже октябрь, ноябрь, декабрь, кыш келет. Каяка кетебиз? Жегилер айтсаңыз. Же бир бизге саткан же бирдемелерди мындай компенсация кылып, андай сөз жок. Только снос болуп атат бизде. Только 2021-жылы ушул жерден жер сатып алгам. 22-жылы салып жашап баштаганбыз. Кызылдай акчага сатып алганбыз бул жерде. Анан эми ушул 2 күндөн бери эле ушул жерде снос болуп атат. Бул жердеги үйлөрдүн баары түрттүрүлөт. Бул жер мамлекетке өткөрүлөт деген. Бирок бизге буга чейин андай эч эме болгон эмес. Ага чейин документ даярдаганбыз. Баары акимиятка өткөн. Баары буюрса 2026-жылы генплан боюнча баары ишке киргизилет деген. Бирок айтырбай эле ошо кечээ күндөн баштап снос болуп болгон үйдүн баары сүрүлүп атат. Балдарыбыз менен мына Кызылдай акчага сатып алган 4 соток жерибизден азыр айрылана турабыз. Ошол ушундай президентибиз биздин көйгөйдү угуп жардам берет деген оюбуз бар. Үйүм 4 соток жерге салынган, чакан эле, кичирээк эле, пескоблок менен салынган кичинекей эле үй, барып көрсөңүздөр деле болот. Башка бизнесим жок, башка жашай турган үйүм жок. Ошол 2 балам бар. Өзүбүз карапайым эле жөнөкөй жумушта иштейбиз. Бизде айтып атат 21-жылы декабрга чейин чыккан амнистия негизинде ошол үйлөр калат деп атат. 149 үй, калгандары сүрүлөт дейт, 300 канча үй. Бирок 21-жылы сатып алдым да биз деле. Просто каражаттын жетишсиздигинен 22-жылга калып атат да. 22-жылы салдык, кирдик. Андай ушундай эгер негизде ушинтип сүрдүрүлөт, ошондо салып бүткүлө десе, карыздасак да салмакпыз да, тоогуя болсо да. Ошентип айтып атпайбы, тоогуя болсо деле салып койсоңор болмок деп ушундай айтып атышат. Эми ошо 21-жылы салып үлгүрүп калгандар пока алар туруп турат дейт, 149 үй, калгандары сүрдүрүлөт дейт. А 21-жылы биз сатып алгандар эмне кылабыз? Мына үйүбүз 22-жылы бүтүп кирип жашап атам да. Үй салуу оңой эмес. Үйдү өзүмдүн жолдошум менен бир тыйындан чогултуп тапкан акчама салдык. Ашыкча каражатым жок, бизнесим жок. Жөнөкөй эле кара жумушчу. Сууга төлөчүбүз, светке төлөчүбүз. Бул конуштун өзүнүн суу киргизилген, свет киргизилген, баары бар, баары даяр. Кызыл линиядан ашып кеткен жокпуз. Ошо кандай көргөзүлгөн болсо, басып алган жокпуз. Кадимкидей эле сатып алдык, эл берген акчаны эле биз деле берип, ошо топтоп жүргөн акчабызды ошо Кызылдай акчага сатып алып атабыз да азырчы. Өзүбүз ушу кымындай 4 сотокко ээ боло албай анан билбейм кандай. Кадимки эле Тажикстанды басып алгандай эле келип ушундай 3 машина, 3 автобус милиция менен келип эле эртең менен ушундай ызычуу болуп эле сүрдүрүлдү. Мына элдер чарчап эмне кылаарын, кимге үнүбүздү жеткирерибизди билбей отуруп калдык. Жарымын салып кетти автобуска дагы. Саламатсыңарбы? Биз мына Көкжар 2 жаңы 172 контурдун жаңы конуштун тургундары мына 2022-жылдан бери үй салып жашап атабыз. Бул жерде үйлөр 2015-жылдан баштап салынып башталган экен. Бул жер самозахват эмес, жер ээлеринен акчага сатып алынган участкалар. Өзү дагы бул конуш өзү жол тартып, суу тартып, свет тартып, бардык структураларды түзгөн, бардык самодостаточный конуш эле. Чиновниктер бардык ушул кезге чейин
документ берилет, ишиңерди уланта бергиле деп келген элдер ошого ишенип үйлөрүн бүтүрүп ремонттон кирип жашап калган. 21 жылдын декабрына чейинкилерге гана амнистия берип, андан кийинки 22-23 жашаган салынган 236 үйгө уруксат бербейбиз деп атышат. Ушул маселени чечиш керек. Себеби жанагы 160 үйгө уруксат бергендердин арасында калып кеттик. Ошол уруксат берилген үйдүн арасында кулуп турган үйдү уруксат берип койсо болот эле. Биздин талабыбыз ошол. Биз 2020 жылы сатып алганбыз жерди. Анан даярданып, каражат топтоп 2022 жылы салганбыз. Biraz gana jana amnistiya biraz убакыт илешпей калдык, бирок мен сыяктуу ошо 236 үйдүн ээси бар. Азыр мына салынган үйлөргө тийбесин деп талап кылып атабыз. Тургундардын айтымында Көкчар жаңы конушунда 790 үй бар. Анын 149 гана калып, калганын сүрдүрүүгө кетет. Үйсүз калабызбы деген эл президент Садыр Жапаровго кайрылып, бул көйгөйдү чечип беришин суранышты. Сиз Эл үнү программасын көрдүңүз. Репортер KG'ге катталганды унутпаңыз.